Сизде мындай суроо. 1-январдан баштап биздин президентибиз мораторий на проверки киргизди беле? Иштеп атабы ошол? Маалымат барбы? Эми сиз инвесторлор менен иштеген адам катары сурап атам да. Биз инвесторлор менен иштеген биздин агенттик жооп берип койсо тууралуу болот. Сиздер билбейсиздерби? Биз болсо Өкмөт жалпысын айтып койсоңуздар. Асан мырза, Минэконом барсыңарбы? Ким бар? Эми жооп берип койсуңар. Мындай жалпы эле суроо берилип атат да. 1-январдан баштап өткөн жылы расмий массалык маалымат каражаттарында деген 1-январдан баштап бизнести, жалпы ишкерлерди текшерүүгө мораторий толугу менен жарыяланат деп айтылган эле. Ошол күчкө кирип азыр кандай болуп атат? Ишке ашырылып атабы, жокпу? Саламатсыздарбы, Эльвира Жыргалбековна. Бул мен Национальный агентство инвестициядан биринчи орун басарымын. Койчуманов Мээрбек. 2 күн эле болду, мен дайындалганыма бүгүн 2-нчи күн болду. Ошончо бүт мыйзамдарды карап чыгып атабыз. Аны сизге деген кат жүзүндө жөнөтсөк болобу? Макул Асан Абдрахманович. Да, Жыргалбековна. Урматтуу өкмөт өкүлү. Сиз айткан боюнча, да, по налоговой части өзүңүз билесиз, по соцсетям тоже читаете, жок, ал жактан уже эме токтотулган силер проект. Токтотулду, Да, токтотулган. То есть азыр Кыргызстандагы, тышкыдагы инвесторлор ички өзүбүздүн ата мекендик инвесторлор да, ишкерлер да тынчуктаса болот, толугу менен текшерүүгө мораторий киргизилген. Так точно. Иштеп атат, туурабы? Иштеп Бул атат. расмий янда чечмеленсе болот, ошентип кабыл алынса болот да. Сиз ошону тактайын дегем да. Рахмат. Мен мына жерде карап жүйөк айымды эле билсе керек, эми акчаны бөлүштүрүү боюнча, кредиттер боюнча стартаптарды киргизиптер сиздер. Же сиздер киргиздиңерби, же сиздерби? Стартаптар боюнча. Мына жерде 300 миллион боюнча. Бул 300 миллиондун ичинде да Стартаптар 6%дан кириптир да. Миллион сомго чейин. бул экинчи маселе. Мага жолга кетчи. Ага жете элекпизби? Анда хорошо. Урматтуу депутаттар, сиздер тескке менен окуп таанышып алсаңыздар. Рахмат. Бул күн тартибине кирбеген үчүн биз ошо шашып маалыматыбыз жок болуп калып атат. Ошого адашып атабыз. Мен мына бөлүнгөн акчалар боюнча стартаптарды көрдүм да, кимдер киргизди? Сиздерби? Мен бирок аны киргизгениңиздер үчүн рахмат айтам. Себеби ал биздин мамлекетти керектүү бир өнүктүрүүчү жолго кое турган бир жакшы эме да, багыт. Өнүккөн өлкөлөрдүн баарында стартаптар бар да, рисктер бар. Бирок миллионго чейин деп эле киргизипсиздер. Кандай шарттары менен кимдерге бересиздер? Эч ким билбейт окшойт го, баары эле менден бешбетер мени карайт. Жооп берип койсок, Айыл банктын төрагасынын орун басары Норузбаев Жанар. Бул Министерство экономика тарабынан киргизилген долларго пайыздык чейин 6%дан суммасы 1 миллионго чейин стартаптарга каралат. Кимдерге бересиздер? Бул ошол долбоор өзү ошол эме деп аталат. Льготное финансирование предпринимательства депчи. Ошо жеңилдетилген пайыз менен ошо ишкерчиликти колдоо долбоору. 1 миллион эмнеге жетет деп ойлойсуз дейм да? Ошо 1 миллиондук жеке ишкерлер бар бекен? Өзү анализ кылып чыктыңыздарбы ошону? Бул долбоорду Министерство экономики даярдаган. Ошолор киргизген да. Барбы? Бирөө жарым. Жөн эле для галочки эле киргизип коюпсуздар да. Эч кандай анализ жок. Муну Минэкономика киргизген. Абдибаев айта бербесин деп киргизген окшойсуңар, Жок, анализи бар болсо керек, просто алар бүгүн келген жок. Биз айтып коелу, чтобы баягы кат түрүндө турсаңыз, сиздер алып келип атасыздар ар кандайга. Бир так маалыматтарды алып келсеңиздер, биз колдоп берип атабыз. Болгон там эчтеке жок да, карай турган бир маалымат жок. Азыркы күн тартибиндеги маселеде дагы маалымат так эмес да. Аны өткөргүлө деген дагы туура эмес да. Биз өзүбүз эчтекени түшүнбөсөк,
же түшүндүрмө бере албасак элге, анан бир ооз сөз сүйлөсөк, мындай бир каршы болгондой жаман көрүп атасыздар да. Андай болбойт да. Силер өзүңөр бир так маалыматтарды алып келиңиздер да. Макул, Айсара ошондо мен Министерство экономикадан тактап, анан сизге кат түрүндө берели. Эмкиде ушундай маселелерди алып келгенде, кандай жок дегенде багыттарын, шарттарын жазып койсоңор болот. Ошо Минэкономго айтсаңар берет да. Макул. Туурабы? Маалыматты. Рахмат, бирок ушун үчүн рахмат силерге. Рахмат, Асан мырза. Мындан кийин сизге эскертүү. Ушундай сиз сунуш бергенден кийин сөзсүз түрдө материалдарыңызды толуктап, чакыра турган адамдарыңызды дагы бул жерге чакырып, обеспечить берсеңиз, отдел силер дагы ушул материалдарды тактап, мындан кийин ушундай суроолор жаралбай турган кылып бергиле.